Жакшы жумуштардын бири бул Ош шаарыбыз азыркы учурда гүлдөп, өнүгүүгө аз да болсо бир кадамдарды таштап жаткан учуру. Анын бирден бир себеби жол тыгындарын азайтып, мындан сырткары унаа айдаган кыргызстандыктарга жана ошондой эле Ордо Ош шаарынын тургундары, мындан сырткары конокторуна аз да болсо бир мүмкүнчүлүк, шарт түзүлүп, азыркы учурда Ош шаарыбыздын көчөлөрү сонун болуп асфальт төшөлүп жаткан учуру. Biz дал ушундай көчөлөрдүн бири Ош шаарындагы Рыспат Абдыкадыров көчөсүндө турабыз. Тагыраагы бул жактан Искуналиев көчөсү менен кезиккен жер. Мындан сырткары барып түз эле ушул Рыспат Абдыкадыров атындагы көчө Бекмамат Осмонов көчөсүнө барып такалат. Азыркы учурда бүгүн күнгө карай бейшемби 5-июнь арапа күн. Жалпыңыздардын арапа майрамыңыздар менен, ардактуу мусулман бир туугандар. Жакшы сөздөрдү айтып, мусулманчылыкта бири-бирибизди кубантуубуз абзел нерсе. Ал эми мен сиздерди кубантып, сүйүнүчтүү жаңылык менен бөлүшөйүн деп турам. Анткени Ош шаарыбызда ушундай жакшы жумуштар жасалууда. Биринчи катмар асфальт төшөлүптүр. Эртең буюрса 6-июнь күнгө жума. Курбан айт майрамыңыздар менен. Жалпы мусулман бир тууганыбыздын дарыбызды дагы бир рет куттуктайм. Мусулмандарда айтат, негизинен эле 2 майрам бар дейт. Айт майрамы жана ошондой эле Курбан айт майрамы. Дал ушул 2 майрамды өзгөчө майрамдасак, биз жанагы мусулман болуп эсептелебиз. Ал эми айта турган кепке негизинен өтөлү. Ош шаарыбыздагы жасалып жаткан жакшы жумуштарды биз тез жарыяканалы, чет жерде жүргөн мекендеш мигрант замандаштарыбызга, агаларыбызга, эжелерибизге жакшы жаңылык катарында тартып чыгарып жатабыз. Ош шаарын урматтуу кыргызстандыктар, сиздер эс алуу үчүн азыркы учурда ыңгайлуу, мындан сырткары саамал ичүүгө жер таппай жүрсөңүздөр, өзгөн жергесиндеги дал ушул аймакта сунуштайбыз. Эс алууга сонун шарты бар. Мындан сырткары саамал, жатаканасы сиздердин чөнтөгүңүздөргө ыңгайлуу десек болот. Андыктан дал ушул жерди сунуштайбыз. Жалпыңыздар келип эс алып кетиңиздер. Ош шаарынан алыста жүргөн жетүү областтагы кыргызстандыктарга дагы бул жаңылык кененирээк жетсин деп биздин каналыбыз кененирээк сиздерге чагылдырып берип жаткан учуру. Рыспат Абдыкадыров көчөсүндөгү асфальт төшөнү мындай көргөзүп жатабыз. Азыр саат 8-ге жакындап калды. Узачарга дагы бир убакыт бар. Ага чейинки учурда мен ушинтип сиздерге тартып чыгарып берип коеюн дедим. Кимде ким бүгүн орозо кармаган болсо 2 жылдык соопталат экен. Ардактуу Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Ананда документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз. жолубузду алдыга карай улай берели. Жогоруда сөзүндө айтып өткөндөй эле, бул жакта жогоруда бир команда, бул жакта дагы бир команда иштеп атышыптыр. Азыр мен видеоролик менен кененирээк көргөзүп берем сиздерге. Жакты баспай эле турайын, тротуар менен өтөлүчү. Жүрүңүздөр. Сиздер сон болгон экен, караңыздарчы мындай сейилдеп басканга. Ош шаарынын ар бир аймагы азыркы учурда ушундай болуп экен. Жашылданган жерди көрүп турасыздар. Жолдун аркы бети дагы сонун экен, караңыздарчы мен. Бага жакта күлдөр олтургузуп турат. Адамдар сейилдөөчү кичинекей аллеялар бар экен. Бактарактарды тигилген деген
Мурундар бар болуш керек эле алчы. Бир мурун жасалса керек. Биздин каналга катталбай эле көрүп жаткан болсоңуздар катталып коюңуздар. Ушундай жакшы жаңылыктарды чыгарып турабыз. Бейғапар, мындай жакшы жашоодо жашап жатсак коопчулук болсун дейбиз экен. Көрдүңүздөр да. Бул жакта бактарактар адашпасам 1-2 жыл мурун тигилди окшойт экен. Азыр азды болсо ушул Оша калабыздын, Ош шаарыбыздын тургундарына күндөн коргонуу максатында жарап калыптыр жумушкачы. Бийик имарат үйлөр түшүп ушул. Ош калабыз азыркы учурда сонун болуп калган учуру. Ал эми дагы болсо түшүп жаткан үйлөрдү салып жаткан агаларыбызга, мырзалар, жигиттер ушул жерде көргөн болсо бышыгыраак, бекемирээк салсын дейбиз. Патриоттук сезиминде айткым келип турат. Анткени бекемирээк болсо Кыргызстаныбыздын келечеги кең болсун деген максатта салынса, аябагандай чоң болот, кандай дейсиздер? Мындай асмандан келген жаман апаттан сактасын Кыргызстаныбызда. Жерден чыккан балелерден сактасын. Ниети канчалык тарезде биз жакшы койсок, ошого жараша жакшы нерселер орундалат да. Буюрса баардыгыбыз ниет кылып келе жатабыз. Бийлик башчылары жакшы болсун, ушул кыргыз элибизге дагы болсо ушундай жолдорду салып берсин. Ушул нерселерди иштеп Ош мындан сырткары 6 улус, 7 улусубуз, Кыргызстаныбыз бириндикте жакшы өнүгүш иштесин. Өнүксүн деп ниет кылып турган жүрүбүз.
Бул көчө тытмарланып болбой калган болчу да. Бийик имараттар менен курчалган бош калаабыздан Рысбалт Кадыров көчөсү асфальт алып жаткан учуру азыркы учурда. Ал ушул Бекмамат Осмонов көчөсүнө барып такалат экен. Жол чырактан тетиги жол чырактар. Көрүп турасыздар. Азыр мен алда качан басып барам, бул көргөзүпсүздөр. Жолдар жаман болбой калган болчу, балына болчу. Бул бойдуң болчу. Бойдуң болуп, муналардын шайын келтирип аткан болчу. Бул Бекмамат Осмонов көчөсү. Ош калаабызды сагынгандар барбы? Өнүгүп жатканын көрүп кубангандар аягына кетип болсо керек, Жол чыракка келип жеттик биз. Бекмамат Осмонов көчөсү менен Рысбалт Кадыров көчөсү кезиккен жер бул жер. Ал эми жалпыңыздарды дагы бир рет арапа эртеңки Курбан айт майрамы менен куттуктайм. Мусулман бир туугандар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Тез жарыя каналын мындай колдоо кылып, жакшы лайктардан басып дегендей сактап жүргөн лайкыңыздар бар да. Атайын подписаться кнопкасы бар. Каттал кыргызча. Ошону басып коюңуздар. Сиздерге байма-бай ушул жакшы жаңылыктар чыгып турат. Анан кемчилик катачылыксыз инсан болбойт. Идеалдуу адам бул жашоодо бир гана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам болгон. Андыктан катачылык видеороликте бир сөздөрдү ката сүйлөп койгон болсом кечирим сурайм. Мусулман бир туугандар, эгер күндөрдө турабыз. Жалпыңыздарга дагы бир жолу ассаламу алейкум. Жайкы сезондо эс алууга сонун болгон мындан сырткары саамал ичүү боюнча аймак же болсо жер таппай жүрөсүздөрбү? Түштүк чергесинде сонун болгон өзгөн тарапта мына ушундай шарты менен жатаканасы жана ошондой эле мындан сырткары көптөгөн сиздердин чөнтөгүңүздөргө ылайыктуу шартталган сонун жерди сунуштайбыз. Андыктан номерлерди калтырып коебуз. Байланышыңыздар, жалпыңыздарга мыкты эс алууну каалаган Тез жарыя каналы. Мындан сырткары сонун шарттар бар. Албетте телефон уюлдук аппаратына байланышыңыздар дагы, толук маалымат алыңыздар дагы, келип эс алып кетиңиздер. Биз сиздерге жаркын келечек жана ошондой эле мыкты эс алууну каалайбыз. Ардактуу кыргызстандыктар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Маска шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз.